Бардыгы мыйзам менен чечилиш керек. Шакиров Нурмат Азимович Датка айыл өкмөтүнүн медресе айылынын Абдулда Мамуров 1 көчөсү үй номерим 47/1 швейцарский проект BPN поддержка малого и среднего бизнеса жеке ишкермин 2006 жылы ушул Датка айыл өкмөтүнөн жер тилкесин алып сварочный цех ачканмын. 2008 жылы сварочный цехи менен артынан үй курганмын. 2010 жана 2013 жылдан бери Датка айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери, президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери, генеральный прокуратуранын прокурорлору, Ош облустук СМБнын кызматкерлери, экотех инспекциянын кызматкерлери жана башкалар сварочный цехимди, жашаган үйүмдү, жерлеримди басып алышкан, тартып алышкан. Ömrüm Oş Bişkek'te öttü. Administrasiya prezident meni 450 жолу kabul aldı. Prezident жеке kontrolünü alıp tapşırma bergen, çeçilgen жоқ ушул күнгө чейин. Нурматованын маселеси баарыбызга белгилүү. Нурматова биз жооп берип коелу. Шакиров Нурматова ушул Шарк айыл өкмөтүнүн жер тилкени арендага алган. Кийин ошол жерге жана сварочный цеханан үй салып алган. Көп жылдан бери бул маселе мындай спорный болуп келе жатат. Нурматова бул факт боюнча ички иштер бөлүмү тарабынан иш козголуп сотко өткөрүлгөн. 18 майда Шакиров Нурматова ошол кылмыш жасагандан мөөнөт өтүп кеткендиги үчүн сот жоопкерчилигинен бошотулган. Нурматова 18 майда чечим чыгыптыр. 30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Анан кийин сиздин жериңиз жана жер мунапысы менен чечилет. Сиз просто баягы түшүнүп атам, өзүңүз ишкерлик кылып аракет кылгансыз. Бирок бардыгы мыйзам менен чечилиш керек. Сиздер бул жерде УКМК баарыбызды шубап бүттүңүз, эми аганда көтөрөбүз, элдин айтканын көтөрөбүз сын пикирде. Бирок сиздин маселеңиз мыйзам жолунда чечилиш керек. Сиз ошону туура түшүнүңүз. Анткени сиз каалагандай кылып азыр чечип берип койсо, эртең күнү биздин кызматкерлер ушул аким айыл өкмөттөрдү жоопко тартабыз. Туура түшүнгүлө. Мына 18 майдан 30 күндүк срок өтсүн, анан мыйзамдуу түрдө жана республикалык жер мунапысы боюнча комиссиясы карап чечип берет маселеңизди. Макул.